Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз Курманжан датка тууралуу айтабыз. Курманжан датка тууралуу далай ирет жазылган. Тарыхтагы калган далай даректүү маалыматтар бар. Жана азыр дагы иликтенип жатат десем болот. Курманжан датка тууралуу бир эле версия менен токтоп калышыбыз мүмкүн эмес. Бир эле тарыхый окуянын бир нече версиясы эл ичинде жаралышы мүмкүн. Анын үстүнө ошол убагында жазылып калбагандыктан мындай иликтөөлөр, илимий изилдөөлөр дайыма эле болуп турат десек болот. Эми мен тагдырыма Курманжан датканы изилдөө туш болуп калганына бир чети сүйүнөм. Себеби Курманжан даткада инсанды изилдөөнүн өзү эле бул чоң рахат. Эмесе Курманжан датка кандайча изилденип калды. 2007 жылы мен бир Каракулжалык Түркбаев Бөрүбай деген аксакалды кезиктирип калдым. Ал аксакалды адегенде кемпири өлгөндө 3 күн кошкон деген сөз менен кызыктым дагы, жанына барып таанышып, ал киши менен изилдеп иштей баштаганымда ал эле эмес, ал киши Курманжан датканы абдан жакшы билерин, жана андан бөлөк өзүнүн жергиликтүү Каракулжалык Ажы Маамат Манасчыны жана кадимки казактардын Кыз Жибек дастанын, Мырза уулу менен Аксаткынды, Эр Табылдыны абдан жакшы айтканын билип, мен бул аксакалды жазып калууга аракеттендим. Айрыкча менин кызыкканым биринчилерден болуп Курманжан датка болду. Анткени Курманжан датка жөнүндө китепти 1978 жылы Самаркандтагы саякатта мен Жалол Турсуновдун Олай Маликасы деген китепти көрүп келгенде абдан таасирлендим эле. Эмне үчүн өзбектер өткөн кылымда эле Алай ханышасын изилдеп жазып койгон, эмне үчүн бизде жок деген бир ой кетти эле. Буну мен кийин аткарып калам деп ойлогон жокмун. Эми азыр Кудай буйрса, өткөн 16 жылдын ноябрь айында мамлекеттик тил комиссиясында тарыхшана маданият жылына байланыштуу тарыхый китептердин чыгаруу үчүн атайын каражат бөлүнүп калды. Мен бул долбоорго Курманжан датка китебимди сунуш кылдым. Кудай буйруп, долбоорду жеңип алып, Курманжан датка китебим жарыкка чыкты. Бул Курманжан датка китеби эмне менен айырмаланды менин изилдөөмдө? Мен Курманжан датканын дайыма тарыхта айтылган жагына кызыккан жокмун. Себеби ал айтылып, изилденип, такталып калган маселеси. А мен Курманжан датканын акын экендигин, ал болгондо дагы өзбектердин Надира Бегим, Дилшот, Махнуза деген белгилүү акындары менен ыр жазышып, дидарлашып, ар кандай кечелерде бирге жүргөндөрүн жана бири-бири менен кеңешип, дайыма поэзияда бири-бирин сынашып жүргөндөрү жөнүндөгү маалыматтарды жаздым. Ал маалыматтарды мен филология илимдеринин кандидаты Сатыбалды Мамытов деген илимпоздун Ханышанын сандыгында катылган сыр аттуу изилдөөлөрүнөн улам алдым десем болот. Мына ошол эле учурда Ошто Курманжан датка кандай изилденгенин, анын чыныгы жүзү кандай экендигин, кайсы жактары айтылбай элге жетпей тургандыгы дагы кызык болду. Курманжан датка киносундагы версияларда окшобогон жактары бар. Ал эми кайсы жактары? Көпчүлүккө белгилүү болгон жактарын албетте Курманжан датканы Султан Раев изилдеди. Курманжан датканы биринчилерден болуп Сооронбай Жусуев жазды поэма кылып. Курманжан датканы ушул кезде акын Бүбаша Арыстанбекова дүйнөлүк
конкурска катышып англис тилинде 2-орунду жеңип алды. Азыр немец тилине которуп Германияда жүрөт ушу кезде. Германияда дагы бир долбоорго катышып, Курманжан Датка эмне үчүн дүйнөлүк деңгээлдеги асыл заада энелердин катарына кирди? Эмне үчүн дүйнөлүк деңгээлдеги изилдөөчүлөрдү кызыктырды деген дагы суроо туулушу мүмкүн. Италиялык окумуштуу Феликс Рокко Алайга келгенде, ал Курманжан Датка менен таанышып, Курманжан Датканы бетин чүмбөттөбөстөн жолукту артка байлап, эркектер менен катары отуруп, ар кандай мыйзамдарды кабыл алып, элди башкарып отурганын көрүп таң калып кеткен. Кыргыздар исламбыз дейт, эч кандай исламдын бир дагы немеси жок, жолукту чүмбөттөбөй ачык жүрүшөт, орозо тутпайт жана Куран окубайт экен. Бирок өздөрүн исламбыз дейт, исламдын бир дагы немесин тутпайт деп жазып кеткен. Анан калса аялдары эркин жүрөт, аялдары эл башкарат, мыйзам чыгарат деп Курманжан Датканы изилдеп жазып кеткен экен. Алар өздөрүнүн транскрипциясында Курманжан Датканы Марманжан Датка деп жазып кеткен. Балким өздөрүнүн транскрипциясына ошондой туура келеби? Ала Тоо журналына чыккан версиясында Марманжан Датка деп берилген. Курманжан Датканын ушунчалык өз заманынын залкары, өз заманынын акылдуусу, даанышманы Кыргызстандын түштүк бөлүгүн бир ок аттырбай акыл көйлүгү менен сактап калгандыгы, ошо өз баласы Камчыбекти даргасып жатканда дагы бир дагы ок чыгарбай, ага макул болуп, ошол баласын Кыргызстандын түштүк эли үчүн курмандыкка чалганын, ошону менен орус жоокерлерине дипломатиялык мамиле түзө билгендиги таң калыштуу окуя. Анын ушундай акыл көйлүгү, ушундай даанышмандыгы, билермандыгы, караңгыдан көз тапкан, капилеттен сөз тапкан дегендей ушунчалык көрөгөчтүгү таң калыштуу. Ошол Камчыбегин даргасканда ак көйнөк кийип турганым, айттырбай аза кылганым деп бир нече кошокторду ырга кошот. Курманжан Датка менин изилдөөмдөгү версияда ал биринчи күйөөсү Каракулжа тарапка, мындайча айтканда Алайкуу тарапка турмушка чыгат. Анын күйөөсү Кулсейит деп айтылат көп жерде. Менин изилдөөмдө күйөөсүнүн аты Жаман. Ал күйөөсүнө ошол кездин шарты менен ким калыңды көбүрөөк төлөсө кете берген салтка баш ийип, аргасыз Жаманга күйөөгө чыккан экен. Ал өзүнүн күйөөсүн теңин албай, жактырбай жүргөн учурда мынтибир чыгарган. Күн жылымдап жаз келсе, гүлдөй турган өрүк жок, көтөрүлүп күн чыкса, көлөкөлөр талы жок. Асмандагы жетиген, мени менен сегизбе, тагдыры шор Курманжан, алганын сен теңиңби дейт. Көрдүңүздөрбү? Ырдын уйкаштыгы кандай кеткен. Бул жамакчылык эмес, бул кадимки эле элдик фольклордон поэзиялык, профессионалдуу поэзиялык деңгээлге өсүп турганын, жетип турганын көргөзүп турат. Мына ошондо ал өзүнүн Жаман аттуу күйөөсүн чанып чыгарган ыры. Бир күнү кадимки эле күндөлүк турмуштардын биринде Жаман деген күйөөсүнөн кантип кетип калууну ойлойт. Ал ошол кездин салты менен күйөөдөн ажырап, атасынын төрүндө отуруу деген болгон эмес. Ал Кыргызстандын түштүк бөлүгүндө абдан жат нерсе болгон. Күйөө жаман болсо жакшы кылып жашаган. Мына ушуну билген Курманжан Датка өзү ушунчалык теригип жүргөн күндөрдүн биринде Жаман деген күйөөсү экөө жаткан Жууркандын Курманжан жаткан бөлүгүн жастыгын аттап өтүп кеткенде зээни күйөт дагы: сенин атың эле жаман эмес, өзүң да жаман экенсиң. Эмне мен жаздыгымды аттап өтөсүң деп атайлап уруш чыгарат дагы. Мен сени менен жашабайм деп ага ачык айтып туруп, кийимдерин бир түйүнчөккө түйүп туруп көтөрүп алып баса берет. Ал Тар деген дарыядан кечип өтө албай, ал кезде Тар дарыясы ат агызган, абдан кирип турган учур экен. Ошо жерде туруп
кантип дарыядан өтүп алай жака бет алам деп турганда, эмне болсо да кечип өтөйүнчү, бар тобокелге салайынчы деп дарыяны кечип, дарыя омуроолоп баратканда кызыл жолборс пайда болуп, ал жонуна бөктөрүп аркы жээкке өткөрүп коет. Бир дагы каршылык кылбайт. Бул өңүмбү, түшүмбү, көзүмө көрүндүбү билбей калдым дейт. Бирок жолборс жөлөмөсүнүн биринчи көрүнгөнү, биринчи жардамы ошол болот. Ал суудан чыгып, кийимдерин кургатып, эс алып турганда кызыл өгүз жетелеп келаткан бир кишини көрөт. Аны чакырып алат. Өзүнөн жаш болгондуктан, ай иним, сен мени Күлчөгө жеткирип койчу. Ал кезде Күлүшө деп атаган. Сен мени Күлүшөгө жеткирип койчу. Мени Күлүшөгө жеткирсең, абдан көп белек берет элем. Мен жолдо жалгыз кыйналат экенмин, чарчайт экенмин, жолдо кыйналат экенмин. Мага эш болуп, мени ушу өгүзүңө мингизип, алайга жеткирип койчу деп суранат. Анан Ниязбек макул болуп, өгүзүнө мингизип, Курманжан энени Күлчөгө жеткирет. Андан ары ал атасынын төрүндө отурат. Атасынын төрүндө турганда, атасы ушунчалык кызынын кайра келип төрүндө отуруп калганына элден намыс кылып, элди өйдө карай албай, аябай кыжаалат болуп жүргөн күндөрдүн биринде Алымбек баргылардын бийи болот. Ошол кезде Алымбек Андыжанга абдан көп мал айдап өтүп баратканын көрүп, анан атасы акылдуулук кылып, узак жолдо чалыктыңыз, бийим, сиз түштөн өтүңүз, мен сизди конокко чакырам деп Алымбек бийди үйүнө чакырат. Ал үйүнө келип тамактанып жатканда, менимче бир кенен 3-4 саат олтургандыр. Ошол кезде Курманжан датка алыстан Алымбек датканы көрүп, жеңесине айтат. Жеңе, мага бул жигит жакты, мен ушул жигитке турмушка чыгам деп ачыгын айтат. Жеңеси анан кийин барып Алымбек таткага билдирет. Алымбек би ошол кездин салты менен көпүрөнүн башында турсун, көрүп жолугуп өтөйүн дейт. Көпүрөнүн башына барып, ал айтат, мен көпүрөнүн башынан күтөм. Жолугумду артка байлап, бир учун алдыга, бир учун артка таштайм. Ошолдон улам көрүп өтсүн мени дейт. Ал эмне деген сыр экен деп изилдеп отурганда, мунун чечмелегенде эл мындай деп чечмеледи. Жолугунун артка байлаганы мен кеп такыячан же каркыралуу кыз эмесмин. Мен жубанмын, бирок башым бош деген белги экен. Жолугунун учун алдына, анан артына таштаганы башым бош, жолум бош деген белги экен. Ошондон Алымбек би көрүп өтөт дагы, жактырып калат аябай. Андан кийин 2 жума өтпөй эле көп мал айдап келип, колун сурап, Курманжан датканы көчүрүп кетет экен. Курманжан датка өзүнүн тууруна конгондо Алымбек бийдин андан башка зайыптары бар экен. Курманжан датканы көрө албастык кылып, анын сулуулугун, билгичтигин, чебердигин, уздугун абдан иштери күйгөн күнөөлөштөрү аны эмне кылып жазалашты билбей, тайгандарга гана ботко бышырып берүү ишин берип коет экен. Ал ошону терикпей аткарып, анан тез эле бир ондогон чеберлерди кураштырып, күтүп, бүтүндөй өз айылындагы боз үйлөрдүн баардыгын жаңыртып, жасалгалап жиберет экен. Бул кылган иши дагы жакпай калат дагы, аябай кээде катарга отургузуп, тамак да бербей койгон күндөрү болот. Ошондо Алымбек датка алдырттан аны сыйлап, сүйгөндүктөн эмне кылар айласын билбей, чөгүнгө ошол кезде бийлер жечү тарууну бышырып, каймакка көөлүп дейт, маштап. Анан айла кылып дейт, чөгүнгө аны абдан тыгып салып, анан чөгүндү шылтоо кылып көтөрүп барат экен. Daaratка суу даярдап берчи деп. Курманжан датка чөгүндү гана күтөт экен. Ал чөгүн келери менен ичиндеги баягы боткону түшүрүп калып, анан чөгүндү тазалап жууп, анан сууну жылытып колуна карматат экен. Ошол боткону аябай машырланып жеп, аябай күтөт экен.
ошондой алдыртан көз алдында купулуна толуп жакшы жашап жүргөн күндөрдүн биринде Курманжан энебизди Кокон хандыгына барып өзүнүн официалдуу зайыбы катары тааныштырат. Мунусу дагы күнүлөштөрүнө жакпай калат. Эми бир кызык жери, биз канчалык изилдеп атканда ошол күнүлөштөрдүн бирөөндө аты жок, же бирөөндө калган бала жок. Бүт Курманжан Датканын эле балдары айтылат. Бир гана Курманжан Датканын багып алган баласы Жамшитбек деп айтылат экен. Мына ошо Жамшитбек жөнүндө мындай маалымат айтылат. Курманжан Датка алгач жылдары төрөбөй жүрөт. Төрөбөй жүргөндө күндөрдүн биринде өздөрүнө караштуу айылды кыдырып жүрсө эле бир чатырдагы койчусунан балбылдап күйгөн шамды күйөт. Бул эмне болгон шам? Өзгөчө апапак шам болот. Эмне болгон шам экен деп оозу ачык болгондуктан караса жаткан баланын үстүндө ичинде шам күйүп турганын көрөт. Эмне экенин түшүнбөйт. Анан эмне болсо да бул жөнөкөй бала эмес, бул ыйык бала деп келип Алымбек Даткага мындай деп айтат. Канча малыңды берсең дагы ошол койчуга берип, ошол баланы мага алып бергин. Бул бала мага керек дейт. Дегенде Алымбек Датка анын немесин суроосун канаттандырып Жамшитбекти алып берет. Жамшитбекти ушунчалык аздектеп багат, чоңойтат. Ак жолтой болуп артынан тез эле Абдылдабеги төрөлөт. Жалаң эркек балдар келет, билесиздер. Ошентип Курманжан Датка сөзсүз бир кандайдыр бир ыйыктыкты же кандайдыр бир мындай ыйык касиетти дагы кармай билген жагы болгон. Ал Алымбек Даткага Кокон хандыгынан 4 жолу кол салуу болгон. Ошонун баарында акылы менен сактап калган. Ал эми 5-синде Алымбек Датка бүтүндөй түндүк кыргыздарды кыдырып, ылайыктуу бир алардын баарын биригүүгө чакырып жүргөндө ордодогу кутумчулар Кудайарханга аны жөн эле чагымчылап коет. Алар түндүк кыргыздар менен биригип кол топтоп келип, сиздин ордоңузду өрттөп, сизди бийликтен алууга аракеттенип атат деген чагымчылыкты жөнөтөт. Ага Кудайархан ишенип алып туруп, аны өлтүрүп коюуну эми мындай ичара уюмдашып сүйлөшө баштайт. Ошондо кайсы маалда өлтүрүш керек деген суроо туулат. Багым Датка олтурганда, белиндеги курал жарактарын алып, даарат алып атканда артынан келип муундуруп өлтүргүлө деп айтылат. Көп жерде башы кыя чабылат дейт. Башы кыя чабылбайт, муунтуп өлтүрүлөт. Башы денесинен бөлөк болбойт, башы бир эле кетет. Мындай окуяны Курманжан Датка өзүнүн түшүнөн сезип, аябай чочуркап, чыйырчыктын белинде балдары менен тосуп турган, жаман кабар келерин билген, ал өзүнүн кандай кырдаал болбосун, кандай учур болбосун, эч качан ал өзүнүн акылын жоготкон эмес. Алымбек Датканын сөөгүн ап келатканда баргыларга кандай угузабыз, эми кантип айласын таап жеткиребиз деген суроо Кокон хандыгына абдан Кокон хандыгындагыларды ойлондурган. Ошондо дагы баары сөөгүктү жеткириш керек деп сөөгүктү жеткирип келатканда ал айткандай чыйырчыктын белинен тосуп алат дагы, анын сөөгү келатканын билет. Аныгын билгенден кийин ал өзүнүн байкап жүргөн, өзүнө белги берген, түшүндө белги берген аяндардын баардыгы чын экендигин көзү жетет дагы. Эч качан кокондуктарды каргап шилебей, эч качан акылсыздыкка алдырып, бети башын тытып, башын ташка уруп ыйлабастан акылды терең калчап туруп мындай деп кошкон экен. Кара бир тоонун боорунан бегим, карлыгач болуп учсамбы бегим, калпалардан жол сурап, кара бир жанды кыйсамбы бегим. Улуу бир тоонун боорунан, улар бир болуп учсамбы бегим, уламадан жол сурап, убал бир жанды кыйсамбы бегим. Коктунун жолу бугулбайт бегим.
Кыргызда сендей туулбайт бегим, эми кыянын жолу буулбайт бегим, кылымда сенде туулбайт бегим деп ыйлаган экен. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн сиздерге Курманжан Датка тууралуу жаңы изилдөөлөрүм менен тааныштырдым. Ушуну менен Курманжан Датка тууралуу биринчи бөлүгү аякталды. Кийинки көрсөтүүбүздө экинчи бөлүгү менен тааныштырамын. Саламатта болуңуздар.